Мен 2016-жылы ушундай оорумду негизи бул боор билинбейт экен да. Качан күчөп кеткенден анан билинет экен да. Анан 2016-жылы онкологический больницадан болгом операция. Ошо мурда эле оорусам керек, анан баягы билинбей жүрө берип, анан күчөп кеткенде ошо мен бөйрөгүм ооруп атат го деп УЗИге барып, анан ошол жактан билинип, анан томографияга түшүп, анан билинди. Анан срочно операция кылгыла деп, анан башка больницаларга барсак отказ беришип, анан жана онкологический больницага барып неметтик. Ошол жака барып кылдырдык. Ал жактан да көп акча менен болот экен, ушу көп акча менен кылдырганбыз. Туштагандарым жардам берип. Андан кийин вроде бы жакшы эле болуп калгансып жүргөм, дарыларын ичип. Анан меники негизи альвекокоз экен да. Анан кайра пайда болуптур. Анын пайда болуп ушинтип неметкенди деле билбейм, жүрө бергем. Мындай билинбейт экен да. Ошонан кайра байын күзүндө ошо УЗИге түшсөм, ошол жактан билинди. Томографияларга түштүм, ошол жактан анан билинди. Кайра операция. Ошо операцияга чоң акча керек болуп атат. Ошо кыргыз элиме, кыргыз элинин чыган жигиттерине кайрылат элем. Кичине жардам берип койгонго чашайын. Bir balam var, bir balam üylönüp caylanıp yaşap durayın diyeyim. Şimdi ukkanda stres bulup kesin. Depressiya düşüp kesin. Allah sıyın deyip jakşıla karmanasın bir kayreli. Şimdi olup gel. Ошол кыргыз элдеринин элине жардам сурайын деп, жардам сурайын деп ошо сиздерге кайрылдым. Ошо жардам бериңиздер. Урматтуу кыргыз элим, ушундай аябай ооругуда турабыз. Аллах ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Ушундай апама оор операция жасаш керек болуп атат. Жалгыз апам жоготуп алгым келбейт. Мен үчүн эң жакын болгон адам бир эле адам ушул энем. Боорукер, кайдыгер карабаган кыргыз элим. Ушул колуңардан келишинче жардам берип коюңуздар.